Ош облусунун Чоң Алай районундагы Жекенди айыл өкмөтүнүн тургундары Карамык айылында чек ара маселеси боюнча жыйын куруп, президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана жалпы эл өкүлдөрүнө, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке кайрылуу жолдошту. Кайрылуунун себеби Жекенди айыл өкмөтүнүн карамагындагы аянты 1000 гектарга жеткен Унжу булак жайлоосунун кошуна Тажикстан Республикасынын аймагына кошулуп калганы болууда. Жергиликтүү жашоочулардын арасында кылымдар бою кыргыздар өзүнүн жери деп эсептеп, жайыт катары колдонулуп келген 1000 гектар жердин кандайча жана кимдердин чечими менен тажик тараптын аймагына өтүп кеткени чоң суроо жаратууда. Мындан улам жергиликтүү жашоочулар Байыртан Кыргызстанга таандык жерди Кыргыз Республикасынын карамагына кайтарууну талап кылууда. Кыргызстан боюнча мына чек ара маселеси өтө татаалдашып жатат. Мына кече өзүңүздөр эле көрдүңүздөр, телевизордон, интернетте мына Аксайдагы Баткен тараптагы кыргыздар менен тажиктердин ортосундагы карама каршылыктар. Биз деле ошонун негизинде бул айтып болбойт, эртеле бир 5 жыл, 15 жылдын ичинде биздин балдар дагы ошондой баягы басмырлоодо калып калышы мүмкүн болуп жатат. Анан биз мына алдын алып туруп, ушул көйгөйүбүздү жогору жакка жеткирүү аракеттери менен ушул Тенегаланы чакырдык. Бул мыйзамдуу түрдө болсун, биз жол тоскон жокпуз, бирөөдү урган жокпуз, биз бар тажиктерди аралап кеткен жокпуз. Маселе, эң негизги маселе ошол маселе бир гана чек ара маселеси болуш керек. Бул жердечи нар жагга өтүшкө бизге мүмкүнчүлүк жок. Буга чейин канчалаган жолдордо биздин балдар, баягы жаш балдар дагы чоң эле кишилер ошол жака иши менен барабы, кымызга барабы, кой кайтарып барабы, тажиктер каалагандай келип бизди алып кетип кордоп жатты. Бул эртең мына жерден болуп кала турган болсо, буга чейин түшүп кетип, үйүбүздөн алып кетип калышы мүмкүн. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, айтканда аксакалдар ыйлап жүрдү ошол жердечи. Биз ошону алдын алып, ал эми бийликке биз шек келтирбейбиз, башка эмес. Биздин максат азыр ушул жогорку жетекчилерге жеткирүү эле болуп жатат. Мына өсүп кетип жаткан жаштар үчүн, эл үчүн, мал кал үчүн керек болуп атат. Бул жерде Карамыктын территориясында менен көп билген киши болбосо керек. Мен өзүм мерген болуп, бул кайсы жерден бир жайга барып, менин таманым тийбеген жер жок. Азыркы чек ара только гана Унжунун суу гана болуп атат. Унжунун сууну чечпей жататтар. Унжунун суунун маңдайы Карагандынын сайыгынын ат жайлөө, оягы барып Канды суудун Таш Мәчит деген жери бар. Ошол жерден Тажикстандын нар жагында Канды суу, бер жагында Канды суу ашуу жол бар. Ошол жерге чейин гана бир кыр тосуп турат. Биягы болсо Кичи Карамык менен мына Кара Тээт Карамыктын ортосуну бир гана бычактын мизидей гана кыр тосуп турат. Оягыны Туратал, Карасакал, Бердикул, Ташкуруу дейт оягыны. Буягыны топ гана Берсу, Караңкүл, мына биздин Кыргызстанга карап жүрөт. Эми тажиктер бизге келип зоомукча кылып бир гана адамдын кылып каткан иши болуп атат. Унжунун суудан бер жагын биз биринчи Тажикстанда иштеп турган, директор болуп турган эң бир кыйын адам Накыбов Бурускул деген жол салдырып өгүз кош менен айдап келген. Унжунун суудан бер жагын биздин Кыргызстан анан мен колум менен барып, өгүз кош менен айдап туруп, кетме менен тартып жол салып машинаны алып келгенбиз. Энди бүгүнкү күнү келип Каралдөйдөн нар жагга өткөзбөй Мураттын көпүрүгү кечеги көпүрүк. Мураттын көпүрүгүн мен бирге салышканмын. Мураттын көпүрүгүдөн мурда 2 көпүрүк кеткен о жерге. Николайдын көпүрүгү. Булардын бардыгын ортодогу көпүрүктү Тажикстан адамдары, тажиктер бузуп Аксайга агысып кеткен жыгасыны. Бул азалттан бул Тажикстан мына өзүңөр билесиңер, буга энди айланайын көпчүлүктөр, жаштар, түгү жер, эл керек. Макул десеңер, өтө төмөн сөздү көбөйтпөгүлө. Мына келген журналисттер өзүбүздүн бала баштап келиптир, мына Карыбектин баласы. Рахмат. Арзу муңарды жакшы гана, түшүнүктүү гана айткыла. Кечеги Аким менен мына Абжа менен шетте талан татышты, булар жеткизген экен, балдар келди. Дагы булар дагы барып жеткизсин, муну комиссия келсе, карта комиссия чечет. Тажикстан болгондо анча чейин бир жайга кылат эди. Биз шуну да айтканыбыз жок. Endi şol erkeli ortaga nari beri olsa, tartılasa, komisiyası kelse, bana Jogorjaqtın yakındaki bir temsilci
şu to'g'ilishga chaqirish kerak edi. Hakimni, hakimchilik adamlarini keltirdilar dağı. Özüңер keçeyle söyleskensiler. Kalganını bana baldarga azmağına dayttılar. Ne etkenim şu. Koşmanın yerini azıp tosmasan bu arada. Tanımalı canı vekili olat. Garanti vereme. Muşta şunun olat. Gransen tospay, ıntımakta yaşaysın. Hurmatlı tuğanlar, oylan oğlu. Oylan oğlu, oygun oğlu Kırgızlar. Endi mana shu yaxshina shu suylashadi. Rahmat, elimiz mana shuncha yerga berdi. Bu Qaramukning viloyati bo'lsa Tarovotning rayonining yeri emas. Bu butkul Qirg'izistonning yeri. Shuga kuyib kechagi anaqda batganda o'xshash janjal chiqib ketganlar oldini olib ketamiz biz. Mana shuga tushuningizlar. Tacikiston'ın yaşayışı yalan bilmeyen bulunur. Eğer biz bu yolu vermesek, şuna katılmasak, Allah kayaka var atıyor. Cergetten bağır dedi, şu karanlık altını yaşayırken sebebi hançalık kıyımçılık olduğunda da karanlıktan çoğuna yeni alarga nereden verip, alar bizden nereden verip yaşap geldik. Yeni çok neşeli var biz biliriz. Yolda yol eder. Cenab-ı Hak etkenler buna bizim alır çöpçülüğümüzde bilmesiler. Şu yerde buğursun beni. Tutma beni kazıp şu bizim atalarımız bu yılın sunuğa şeyin yol sanırlar. Buna boşunda hiçbir adam bu Tacikistan'daki nereye Kırgızistan'da onu böyle yaşap geldi. Böyle kıskası bu yerde bir meselelerin çeşitliğimiz gerek. Эгерде биздин азыркы жогоруда аксакалдар айтып кеткен жайыт маселелерибиз Тажик Республикасынын пайдасына чечилип кала турган болсо, анда биздин элдин турмушу күндөн күнгө кыйындайт. Азыркы мезгилде жумуштун жоктугунан бизде айыл аймак боюнча миңге жакын жаштарыбыз чет өлкөлөрдө мигрант болуп иштеп жүрөт. Ошон үчүн биздин сизден суранарыбыз быйылкы 2019 жыл аймактарды көтөрүү жана өлкөнү өнүктүрүү жылына карата ошол биздин айыл аймакка элдин көйгөйү болгон чек ара маселелерин жана чек ара статусун берет деп биз сиздерден ишенебиз. Жалпы элдин атынан биз дагы бир жолу суранып кетет элек. Ушул маселени тездетип, эгерде бул маселе дагы күндөн күнгө артка жыла турган болсо, Баткендеги кооголан бул жерде болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушул азыркы учурда мына жогорудагы айтып өткөндөй чек ара маселеси азыр көчүп турган учурда мына жекенде айыл өкмөтү bir öldürүүчү завод фабрикабыз жок. Чарбачылык менен гана, дыйканчылык деле жок биздерде. Ушул границаларды түздөн түз көз салып туруп, чек ара статусун айылдарга алып берүү жөнүндө биз өтүнөбүз. Ушул азыркы чек ара болгон жерде биздин чоң атабыздын коргону турат. Ошонун 3-4 ата өтүп кетти. Аталарыбыз өтүп кетти. Ошолордун экен талдары турат азырга чейин. Andan Narcan Süleyman, Yeme'de Uncu'da Süleyman çoğatalarımızın kanun olup durat, delil olup durat da yemin negizi aytayın degenimiz şu bizdin yerimizi özgü kaytarı berimizi suran alıcı olacakta birlikler. Kaçan şu yerde mesleği adamları katıştırıp Nurcu kaçan ötüp ketken özü Tacikistan'da. Kim cevap verir buğa? Bişkek'te söntü bassa. Bu yağı kömdük kete durgan bolsa, o yağı Çoğanay aile hükümeti siler, yege çıkıp siler tursanlar. Biz ya kayka varamız, Ceken aile hükümeti neyeli? Bunun da kıkıla, bizge ana jogorcaktan yer vergile, Tacik'e başkası ol, boş otu bereli, köçerli şükür ayşen, boş otu bereli. Kayka varamız biz buna, hakikat ahiri getirip şuna takalım atamız bu. Özünger çeçe turgan, özüngerin kolunardaki neseni dağıyla kılçan da tatsınlar. Bu yaktı olsa siler baş bolup, Bişkek'ten baş bolup durup, bu ketke, muncu ketke. Azı Tacikistan'da maksatı Altınmazar'da kenge kızı var. Bana yerde onların interesi yok. Bana şuna faydalan, bana ağzı bizi kısma kaldırıp şuna alışta maksat. Muncu kaçan ötkene biz. Kana yüzge kirgen aksakallar. Kimisi kaçıştı şoğa? Kim kaçışıp Kırgızistan taraftan kim kaçışıp Kırgızistan yeri kaçan Tacikistan'da öttü? Bir adam barganlıkta. Hiç kim bilmez kaçan çiğilip bakın. Ana gel öyle biz ne? Beresemiz var bu. Tacikistan'da başka jaka. Bizim jetekçiler kaçan bir özünü tolukkandı özünü memleket kılıp kaltandırады. Kaçan ege çıkağız yerimize. Men hazır şu yerden faydalanıp yerge kayrılıp ketemin. Jakşı azımına tınçık yolu menen kayrılıp atağız.
Çekilmese bu başka çarelerle barış gerek. Buna yol tosulmuş gerek. Buna yol tosulgandan sonra Tacikistan prezidenti tatılacak. Az gayrılık göre çekilmese başka çareler var mı? Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Биздеги эң көйгөйлүү маселе бул чек ара болуп жатат. Такталбаган участок деп. Бул жерде 1000 гектардан ашуун жер азыр Тажикстан Республикасына ооп турат. Ал жерде менин 7-атам Тилек Батыр ал жерлерди коргоп жүргөн. Эми келечек муунга биз ата бабабыздан кандай алсак ошондой өткөзүп беришибиз керек. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылыбыз. Жалпы элдин, жаштардын кайрылуусу ушул чек ара маселесини оң жагына чечип берүүңүздү өтүнөбүз. Чек ара боюнча айта турган сөзүм өтө көп. Бул биздин чек арабыз Унжунун суу эмес. Сооронбай Комуш деген бар, унун Чоң Токой деген бар. Чоң Токойдон Сокташка чейин унун марда колак сырак менен кыр бойлоп кетет. Эгертен бери биздин аксакалдар кетменин көтөрүп барып, мына бардыгы билет. Чоң Токойго чейин жол казат эле. Ояктан наркылар келет эле. Ona şu an adı Türkler. Buna misal için daha bir dalilimiz Uncu'da Süleyman degen çoğu atağımızın tam ortada. Ağzı da karnışlar. Onun üyü giyindiğimizde ona Foktaveyken kaydetası var. Eğer de bizim bu meselemizi bunda çeşiş için çıkarantı yerimine söyleşip prezidente mesele koyuş gerek. Eğer prezident etmese mümkün olsa oğulga, general, sotqa veriş gerek. Biz eğer de buna dedin çekten kalsak bizi köçülük yetiş gerek. Biz körsüz yürüyoruz. Eğer kim kasa muhacirden kırkayçı tuğanlar koyuyor. Buna buradan çok tuğanlar aşkımayı koyuyor. Biz bu yerde kamal kalacağız körsüz yürüyoruz. En köp meseleyen yaşım bizim ailede rayondan ikinci orunda 25% kalk Cekendaylı ökbürde çayız. Çal için çekimiz emenin sudan bulat ber sudan. Akulcağı köldük. En bir naçar şeyde kalmamız. Muhacirden çal için buna vardığını bilesin. Çıkaramçının uyu Buncuğa 5 saatte kese bizim 1 saatte var. Bunu özüyle bilinip durat çeker akandayken. Oşa çıkaramçının elimine söylese aytat. Bu çıkaram alayış faydalanıp gelgen. Şularga beriş gerek dep şuraylıklarını aytat. Bu jönünde bunu jönele kaldırmay. Prezidentke mesele koyuş gerek. Jogorku kengeşke koyuş gerek. Ertege bu boydan kalıp ketse Batkent'ten hem zaman bular. Eğer de buna yerden Kırklar bile aşıp ketken olsa Tacikistan olsa biz öte çıta akılda kılavuz. Bunda biz bunda çıdayalmayız. İlgari çoğalaydı da kuldatkan ezbiden aşıp bizden yer tutkargan. Bağın şonday yolda da barışımız mümkün. O ayıt öyle koyayım. Sebebi bizde bu yerde yaşaştırma mümkünlük bolmay kalıp oda. Assalamu alaikum урматтуу жертештер, урматтуу аталар, сакалдар, жалпы ушул Чекендай өкмөтүнүн тургундары. Сиздер менен ушундай бир маанилүү маселенин үстүндө акыл талшап, ой толгоп, пикир алып атканыбызга өтө кубанычтабыз. Сиздер айтып өттүңүздөр жанагындай, биз жол тоскодук, биз митингге чыгып элди провокация кылбадык. Ошол учурда дагы жергиликтүү бийлик жакшы шарт менен, жакшы маанайда сиздер менен тыгыз иш алып барыш керек да, ошондо жакшы жыйынтыктар болот. Пикириңиздерди айтып, бул биздин жайытыбыз деп үн катканыңыздар, бул мен ойлойм туура нерсе. Буга тоскоолдук кылбаш керек, буга кайра жардам бериш керек. Анан биз сиздердин үнүңүздөрдү жеткизебиз. Менин сунушум ушундай да. Алтын Базар дагы биздики. Унжу булак да биздики болуш керек. Эгерде кыргыз өкмөтү качантан бери өзү мындай кыйынчылыкта болуп атат, бирок Чоңалай районундагы ушул Жекендай өкмөтүнө чек ара статусун бериш керек. Чалдар менен кемпирлер калды азыр. Жаштардын баары ички миграция, сырткы миграцияга чыгып кетишти. Эл барып суюлуп канчасы көчүп кетти. Эң Чоңалайда көп көчкөн айыл өкмөт бул Жекендай өкмөт экен. Миграция, ички миграция мисалы шаарга кетип калгандар. Анан бул эми азыр билинбейт, ай бир 10-15-20 жылдын ичинде оркой эле чыгып калат көйгөй. Ошого азыр алдын ала эгер чек ара статусун алыш керек, биринчи план. Экинчиси бир баккан көргөнү ушул мал чарбачылыгы менен. Буягынан да кысса, анан буякта жашоонун кереги жок болуп калат. Эмне кызыкчылыгы бар? Анан ушуга азыр жыйынтыксыз жыйындар көбөйүп кетти. Ошондой болбой,
эл азыр ушул жерде канча 3 айлык 5 айдан аксакалдар, жаштар келди. Президентке, депутат төрагасы Жумабековго, Абылгазиевке, премьер-министрибиз ушул жыйындын жыйынтыгында бир кайгылуу жолдош керек. Анан ал жеткилмей жагыны Кудайга шүгүр мага коюңуздар. Мен өзүм ушунча сөз берем сиздерге. Президенттин өзүнүн колуна тие турган кылып жеткизем. Өзүбүздүн адамдык, атуулдук, ушул жердин киндик кан тамган мекенчил адамы катары баарыбыз ушундай пикириңиздерди билдирип атканыңыздар бул туура нерсе. Колдойм бул нерсеңиздерди.